Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Токмокто кафеге уурлукка кирген адам арак ичип, диванда уктап калган. Манас аэропортуна жүк ташуучу учак авариялык конуу жасады. Баткен облустунун Достук айылынын тургундары эки мамлекеттин жана элдин ынтымагы үчүн балалыгы өткөн жерлерди алмашууга даяр экенин билдиришти. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Манас аэропортуна жүк ташуучу учак авариялык конуу жасады. Учак Шэньшэнден Стамбулга бара жаткан. Бишкекте күйүүчү май куюу пландалган. Ал эми учуп бара жатканда гидравликалык системанын бузулганы аныкталган. Бул тууралуу аэропорттун маалымат кызматы билдирди. Учакты оңдоп түзөп жатышкандыгы кабарланган. Жабыркагандар жок. Улак Сокол Медиа. Баткен облустунун Достук айылынын тургундары эки мамлекеттин жана элдин ынтымагы үчүн балалыгы өткөн жерлерди алмашууга даяр экенин билдиришти. Бул тууралуу блогер Жолдубаева маалымдады. Аймактагы чек ара маселелерин жөнгө салуу максатында мындай кадамдар каралууда. Чоң уйгун үйү десем болот да, балалыгы өткөн үй. Бул жер кошунасы экен, бул жер кошунасы аз, бул жерде бир кошуна менен сүйлөшсөм, эки мамлекеттин ынтымагы үчүн бергенге даярбыз дейт. Маладес, жакшы эме экен. Эки мамлекеттин ынтымагы үчүн биз айылыбызды, жерибизди, балалыгыбыз өткөн айылды бергенге даярбыз деп сүйлөп берди да. Өтө жакшы сүйлөдү. Негизинен эки элдин ынтымагы үчүн берилгени туура эле деп ойлодум. Мен өзүм жеке оюм. Токмокто кафеге уурлукка кирген адам арак ичип, диванда уктап калган. Токмокто кафеге уурлукка кирген киши мас болуп уктап калып, милиционерлер ойготту. Милициянын маалыматы боюнча 9 мартка караган түнү Токмоктогу Бакыт кафесинин сигнализациясы иштеп, жерине күзөтчүлөр келген. Алар тегерек четти карап, короодо курулуш шаймандары идиш аяк бир жерде жыйналып турганын жана кафенин терезеси сындырылганын көрүшкөн. Алар кафенин ээси келгенин күтүп, чогуу ичкери киришкен. Кафенин ичи чачык болгон. Сейф бузулуп, анын ичиндеги зер буюмдар менен акча жок болуп чыккан. Андан ары алар залга барганда ичимдик ичип алып, диванда мас болуп жаткан адамды көрүшкөн. Анын жанында уурдалган зер буюмдар менен акча жаткан. Кафенин ээсинин айтымында уурлукка кирген адам кафедеги видео камеранын процессорун сындырып, ичимдиктерди ичип алган. Ага 150 000 сом зыян келтирилген. Шектүү 41 жаштагы жаран кырмалды. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Бишкекте тургун 1 миллион сомго сатып алган алтын тыйындар жасалма болуп чыккан. Шектүүлөр изделүүдө. Милициянын маалыматы боюнча 25 февралда Бейшеналиев менен Киев көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз адамдар шаар тургунуна 1 миллион сомго жасалма алтын тыйындарды сатып алдап кетишкен. Алданган жаран милицияга арыз жазган. Аталган факты алдамчылык негизинде кылмыш иши козголгон. Милиция учурда шектүүлөрдү издөө иштери жүрүп жатканын, аларды көргөн билгендер болсо 0707 143 471 0700 050 505 же 102 номерине кабар берүүсүн суранат. Маалымат берген адамдын аты жөнү жашыруун сакталат. Шоумен Самат Эркинбаев бир тууган эжеси менен жубайына унаа белек кылды.
Бул тууралуу ал соцсуз тармактагы баракчасына жазып, видео менен бөлүштү. Көптөн бери кыялданып жүрдүм эле. Аял бизге берилген аманат деп жазды ал.